Кызылкыя шаарынын Ак булак айылындагы 3 ички көчөгө асфальт төшөлдү. Союз таргандан бери Свердлов, Крупская жана Карчагин көчөлөрү жашоочулар үчүн ыңгайсыз болуп келген. Анткени жайында чаңга толуп, өзгөчө жаан учурунда ылай баткак жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздыкты жаратып келген болчу. Төрөлгөнүбүздөн бери 35 жыл болгон болсо, көчөлөрүбүз асфальт болуп эле. Ошол Союздун мезгилинен калган көчөлөр. Мына азыр Кудайга шүкүр, шаар жетекчилерин себепчи кылып, мамлекет жетекчилерин себепчилик кылып, асфальт болуп калды. Аябай курсанбыз. Балдар да мурун мектепке барганда кышта лай болот эле, жайында чаң болуп, аябай кыйынчылык эме болот эле. 3 көчөгө жалпы 1 чакырым 400 метр аралыкта асфальт төшөлгөн. Долбоордун жалпы суммасы 8 миллион 706 миң сомду түзөт. Анын ичинен дем берүүчү үлүштүк гранттын суммасы 3 миллион 75 миң 400 сом. Ал эми Кызылкыя шаардык бюджетинен 5 миллион 630 миң сомдон ашык акча каражаты жумшалган. Жашоочулардын айтымында жол оңдолгондон бери коомдук автобустардын каттамы үзгүлтүксүз жүрүп калган. Унаалап өткөндө чаң этеді, бияк эки жактан. Балдарга ойногон шарт жок эле, балдар ойноп, машина жол тегиз, чаңыбай. Кыргызстаныбыз тинч, жакшы болсун. Жол оңолгондон бери автобус тынбай каттап жатат. Жолдун чаң болгондугунан мурда балдардын мектепке, бала бакчага баруусу кыйын эле. Азыр таза кенен болуп калды. Мен бул жерде жашаганыма 48 жыл болду. Жолго асфальт төшөлгөндүгүнө кубанычтабыз. Элибизге, мамлекет башчысына ыраазычылык айтар элем. Juda kıyın edi. Hazır mana taza bolup. 2-iyun 2026 yıl Maçsavod участкасында futbol polanı kurуу иштери кызуу жүрүп атат. Кызылкыя шаарында 15 кичи футбол аянтчаны куруу иштери башталды. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун фондунан каржыланып, калктын спортко кызыгуусун арттыруу, ден соолуктун чың болушуна өбөлгө түзүү максатын көздөйт. Кызылкыя шаарында бүгүнкү күндө 15 полянын көпчүлүк басымдуу бөлүгү бул мектептердин аймагында жайгашкан, мектептердин полясында куруу иштери болуп атат. Кызылкыя шаарынын мэринин өзүнүн жеке көзөмөлүндө бүт техникаларды камсыз кылып, колдон келген колдоолорду ушул шаар тургундары, биздин жетекчилер, анан Кызылкыя шаарынын мэри өзү колдоп көзөмөлгө алган. Сапаты курулуш иштери атайын президенттин администрациясы тарабынан, фонд тарабынан өкүлдөрү келип өздөрү көзөмөл жүргүзүп атат. Аталган футболдук аянтчалар сентябрь айында бүткөрүлмөкчү. Ал эми шаарда ички жолдорго асфальт төшөө иштери Чехов көчөсүндө башталганы турат. Белгилей кетсек, өлкө башчы Садыр Жапаровдун демилгеси менен ишке ашууда.